Салауыз кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Жана мына Зайнидин Алимовдун ышкырыгы жаңырды дагы чу дегенде эле мына Нурбаткен командасы топту оюнга кошту. Бүгүн бир топ жаңы оюнчулар бар. Алар өзлөрүн кандай көрсөтөт? Албетте байкайбыз дегичи азыр алдыга тереңден чыгарылган пас Алан Корроевди көздөйт. Бир тоорго турат, бирок ага карабай мүмкүн эмес деп айтуудан алыспыз. Дастанжан Рашидов оң канат Казамат Өмүралиевке, Өмүралиев узатылган пас жер менен жана Корроевдун соккусу эң соңку көз ирмемде Аскарбек Сали. Мындан ары ушул дагы сезондун калган оюндарында кандай оюнду өткөрөт көрөбүз. Ал ортодо Элдияр Сардарбеков, Элдар Молдожунусов тагыраагында караңыздар, бир оюнчу жазылып жакынкы өз мыкты жактан көрсөтүп ыктымал. Азыр болсо узатылган пас жана Исраиловдун көтөрүп берген пас алыска бурчка Байматов экинчи кабатта кандай мына кереметтүү түрдө секирип чыгып оюнду көргөн, бирок калыс анын чык позицияда болчу. Азыр Азамат Өмүралиев оң канат менен кирип барат. Өмүралиевдин чыгарган пасы алыска бурчка жана мына мынтип Жаллол менен Аскарбек Салиевдин алдыга узаткан пасы. Андан ары Нефчи менен жаман эмес жүрүштү жана оң канаттан Абробек Аскаров чыгарган пас экинчи кабатта Элдар Молдожунусовдун башы менен кайрадан борбордук бөлүккө пас калтырган менен ал жерде жыйынтыктай турган эч ким жок болду. Азамат Байматов кайрадан Ахлидин Исраиловго, Ахлидин Исраилов Элдар Молдожунусовго, Элдар Молдожунусов офсайд. Демек оюндан көрөлү. Адилет Каныбеков Эсенбек Үсөн уулу менен кемден узатылган пас Султанбек Момунов дароо Алан Корроевго кесе чыгарылган пас Корроев сокку гол. Эсеп 0-1. Азыр Нурбаткен командасы кандай керемет менен каршы чабуулдан Нефчи командасын кармады. Бул жерде Султан Момунов Алан Корроевго кесе пас чыгарды. Корроев болсо дал ушинтип туруп Михаил Демек ардактуу замандаштар, мына экинчи тайм башталбай жатып дароо Зайнидин Алимов 11 метрлик айып соккуну дагы көрсөттү. Чындыгында эми Зайнидин Алимовдун бул чечимине Нурбаткен оюнчулары толук карама каршылыгын көрсөтөт. Бул жерде болсо 6-номурдагы Солибек Каримов жана Элдар Молдожунусов кимиси мыктап чыгат. Молдожунусовдун соккусу гол. Эсеп 1-1 жана Элдар Молдожунусов мына мынтип дал ушул гол менен бомбардирлер жарышында кайрадан Эммануэль Ягр менен голдордун саны боюнча теңелди. 7 жана бул мына ушул голду кайталоодан көрсөтөт. Исламжан Абдуллаханов Исраиловго, Ахлидин Исраилов топ менен жана Эрлан Машарапов ага каршы ойноду. Өзүнүн эмоциясын көрсөттү жана Зайнидин Алимовго Эрлан Машарапов наразычылыгын билдирүүдө. Чындыгында азыр сары айып кагаз көрсөтпөбү байкайлы. Азамат Байматов Зайнидин Алимовго келип өзүнүн сөздөрүн айтууда жана биз канча дагы байкайлы Эрлан Машараповго азыр сары айып кагаз андан ары кызыл айып кагазды көрсөттү дагы Эрлан Машарапов таланы эми таштап кетүүгө дагы 40 мүнөттөн убакыт бар. Аны кандай өткөрөт көрөбүз. Ахлидин Исраиловдун узаткан пасы жана Султанбек Момунов баш менен ойноду. Оң канаттан Аскаровдун узаткан пасы жана дарбазадан Алданча бийик жана сол канат менен борбордук бөлүккө Ахлидин Исраиловго жана сокку гол. Эсеп 2-1. Ахлидин Исраилов өтө бир чеберчилик менен мына топту дарбазага жолдоп турат. Эч кандай кыйынчылыксыз, тоскоолдуку жок. Сол канаттан башталган чабуул жана борбордук бөлүккө узатылган пасты дароо ал голго дагы айландырды. Мен жаңылышпасам жана пас узатыла өзү сокку жолдоду Баратов. Исламжан Абдуллаханов Каныбеков Жуматаевго, Жуматаев алыстан сокку жолдогон жок. Каныбековго пас сокку гол. Адилет Каныбеков эсепти 3-1 айландырып олтурат жана
Дал ушул Адлет Каныбеков Нефчи командасында быйылкы сезонда өзүнүн чоң бир ордун тапкан оюнчу болуп калды. Караңыздар, өзү чабуул баштап берди, аны өзү жыйынтыктап отурат жана Адлет Каныбеков Жуматаевга пас берди, андан ары өзү дарыга чалды дагы жыйынтыгында кубаттуу сокку менен эсептин 3-1 айланды. Ал эми мунун бар алар менен күчтүү болуш керек. Адлет Каныбековдун соккусу гол! Эсеп 4-1. Эмне деген шумдук гол. Азырынча менимче дал ушул 11-турдагы эң бир кооз гол болушу ыктымал. Жана Адлет Каныбековдун позициясын алмаштырып туруп дароо дубль жасап отурат. Эсеп 4-1 жана Адлет Каныбековдун Ахмедин Исраиловдон пасты кабыл алды. Жана кубаттуу сокку менен мынтип өзүнүн голун дагы жолзоктуделген дарбазачысы. Талон таштап кетти, керемет пас Муралимжан Ахмедовго. Ахмедов чындыгында сокку жолдодо кечип калды. Султан Момуновдун соккусу таптакыр баш кеткен. 3 трансфер болду. Ошол 3-ünü баса айтсак болот дегиче. Азырынча топто карадан дарбазага Жунусов топто Элдар 4 оюнчунун курчоосунда Элдар Молдожунусов айтор өзүнүн мына тагдырын өзү оң канаттан Сардор Сулайманов узаткан пас, сокку, голу жок. Дарбазанын тирегичи азырап алдын, бардыгын өзгөртүп кетти. Сардор Сулаймановдон пастан ким эми издей берсең себеп көп. Кантсе дагы бул оюнда Нефчи командасы мыктына бир камбекти жасап кетти. 0-1 утулатып 4-1 эсеби менен жеңишке жетти. Жана Нефчи командасы дал ушул жеңишинен кийин алар турнирди кеткизмекте. Мына упайларынын санын дагы да болсо жакшыртты. Ал эми Кыргыз спорттуу телеканалы жалпыңыздар менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Амандашканга чейин бар болуңуздар.